Assalamu алейкум. Машина Кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бул биздин ушул көрүүчүлөрүбүздүн унаасы, өзүнчө бөлөк видео кылып чыгарайлы. Биз Ош шаарында уна базарындабыз жапалак. Toyota Avensis экинчи муундагы кузов седан. Россия транзит номеринде. Туманниктер бар, фара омывательдер. Адаттагыдай эле биринчи сырткы көрүнүшүн көрсөтөйлү. Бул жакта күзгүн корпусу жок экен да. Сынып калган экен сырткы корпусу. Сиздер да биз уна базарында жүргөндө ушундай биздин канал аркылуу дагы тарттырып видеого жарыялап сатсаңыздар болот. Салонун көрсөтөйүн. Подлокотник бар, коробка автомат, климаты 2 зоналуу, мо дуал деп турганы. Бул 2 зоналуу дегеним, мо алдыңкы жүргүнчү өзүнө ылайыкташтырып шамалды жана температураны коюп алса болот. Айдоочу койгондон сырткары. Мультируль, 4 айнектен электро көтөргүчтө, авто функциясы менен экен, 4 тең аябай жакшы, блокировкалары менен. Бул жакта ошол кышында карда жүрүүчү функциясы дагы бар экен. В принципе жакшы эле. Арканкы орундуктары. Ортоңку жүргүнчүдө дагы подголовник бар. Олары кожаный. Эми багажник жагын көрсөтөйлү. Бул жакта мо шыналар менен кошобу? Но шыналар дагы бар экен. Запасканын ордуна. Көрүп атам, бул жакта домкрат, ошол эле даже тростор дагы бар окшойт. Ошолордон бери бар экен. Деген боюнча. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, негизги ички сырткы жагын көрсөтө кеттик. Эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. 2007 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8 куб. Коробка автомат дедик. Мына эсин байланыш номери 755 66 97 66. WhatsApp барбы? Бар. WhatsApp бар экен ушунда. Уна Ош шаарында эле болобу? Сатылбаса? Сатылбаса Ош шаарында болот экен. Баасына кайрылалы. Айтылыш баасы 550 000 сом. Эгерде өзүңүздөрдө суроолор пайда болсо, ошол жогоруда айтылган көрсөтүлгөн номерге чалып, дагы да эсинен менен байланышып, толук маалымат алып алсаңыздар болот. Биздин канал аркылуу дагы ушинтип өз темир тулпарыңыздарды сатсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерге менен байланышсаңыздар, биз жарыялап чыгарып беребиз. 701 118 118 номеринде. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.